Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz turgan bir biyiklikti bagындырганга аракет кылабыз. Даярдык жок, жөн эле чыктык. Анча-мынча тамак, анча-мынча суу, жылы кийимдерди алдык, машинага отурдук. Карта боюнча ушул жерде көп бийиктиктер бар. 3,5 миң метр бийиктикте. Ошолордун бирөөнү багындырганга аракет кылабыз. Көрөлү, силер менен чогуу болуштан эмне келет. Азыр могу турган жерде бийиктик 1835 метр экен. Компас ошону көрсөтүп атат. Бул болсо көрдүңөр биздин мекен. Ол ийри-мүйрү жол менен кеткенде Орусай базасына барат. Баяк болсо достор карагыла. Канча мүнөт өттү? 40 мүнөт. 40 эмес, 37 мүнөт өттү. 37 мүнөттө алдыга 1,5 метр жылдым. Бийиктикке болсо 250 метр. Кокту менен келатам. Коктун астында суу агат экен. Жол бар экен. Аттын, малдын жолу бар экен. Ошо менен кыбыраса кете берет экен. Бирок оор экен. Кадимки катуу чуркаганга да бара алат. Бул тушта карасам 170-180 чейин көтөрүлүп кетип атат. Азыр ушул жерде перевал кылайын. Артта калгандарды күтөйүн. Алар калып калышты, эмне болду экен? Чоң болсо көрүнбөй калдым, көрүнөрүмбү? Дөңдүн артында жашынып калды. Кийинки эс алууда көрүнөт дейм. Ошондой. Экинчи эс алуу. Базадан, Кашкасуу базасынан бияка чейин 2,5 километр 3 чукул. Бийиктиги 500 метрдей болуп калды. Кыйын экен, аябай. Шайбоду. Чынын айтканда. Араң эле. Арттагылар калды. Алар жете албайт. Аш жерде калышты. 1,5 перевалда калды. Алыста турган Бишкек шаары. Мен болсо тетиги чокуну багындырайын деп турам. Аябай күмөн санап атам. Дөңдү ашканда көрүнөт да кандай болду экен. Көрөлү. Кар турат. Демек суук, бияк уже шамалдай баштады. Маанай кичине позитив азая түштү. Чарчагандын белгиси го. Бирок аябай жакшы машыгуу болот экен. Кадимки тер куйлуп атат. Кээ бир учурларда бурул болуп кетким келип кетет. Көрөбүздөн кыбырай берели. Карагыла. Көрдүңөрбү? Керемет экен, керемет. Властелин колец деген кино бар го. Мен балдарым аны пластилин овец дейт да. Ошондогу бир үзүндүсүн карасаңар, бир жеринде таштак жерге барышат го. Пещерадан өтө албай тоонун үстү менен өтүшөт го. Ошол жерден карасаң, мондай жерлер болуп жатат. Так эле ушундай жерден тартылган экен да. Ал Навай Жаңы Зеландиядан тартылган. Биздин жерге деле тартса болмок экен. Карабайсыңар. Так эле ушундай жер. Карасаңар, көрүп көрсөңөр, мындай таштардын артына жашынышат го, жанагы жарганаттар учуп келгенде. Биякта уже жол жок экен. Мал деле келбейт го. Чөптөр деле башкача чөптөр. Мо таштарды
Sıkılımlar boyu turuşat da bular. Aç. Taş. Түстө алып сатсаң ya şunu var. Натуральный кылып. Достlar gördüңөр. Ушундай жерге сейилдеп келсеңер кандай сонун. Ден соолуңар үчүн. Жыргализмде өзүнчөлүк. Өзүңдүн мекениң да бияк. Мындай чалбай алат. Мындай кетиш керек. Канча чыкканымды билбейм. 3000 бийиктикке жетип калды. Тоо бүтпөй койду го. Андай таштарды. Арбай эле кете берет экенсиң. Чыкканымга чыгып бартам ташты кармап. Кантип түшөт болдук экен ошого. Ошону ойлонуп калдым. Ылдый жакта да кишилер жүргөнсүйт үндөрүн угуп атам. Чала бала ити менен жүрөт го. Бирок көрүнбөйт. Балким мага окшоп келаткандар. Көрөлү, күтүп туралы. Бирок кыймылдагансып турушат кичине. Алдыда. Көрдүңөрбү? Могу жардырабычы. Эти жерде бүркүттүн башына окшогон бир чоң таш бар экен. Жана чыгып баратып байкадым да. Не кар жатат көрдүңөрбү? 300 метр алыстыкта. Чокусуна деле жетип калдым болуш керек. Билбейм, көрөбүз. Достор, чокку тиякта турат. Тилекке каршы чоккуга жетпей калдым. Себеби азыр көрөсүңөр, жар парларга такылып калдым да. Жол жок. Ылдый карасаң коркосуң кайра кандай түшөм деп. Кожо жаштай болуп кубалап жүрө бербейин. Кийин өзүм түшө албайм. Мына көрдүңөрбү? Көрүнүп турган чокку. Алакандай эле болуп калып калды. Могу жерден айланып өтүп, дагы окустук болуп кетпесин деп коркуп атам. Могу жар көрдүңөрбү? Мунун үстүндө дагы бир чокку болуп чыгып кете берет экен. Аяка барбай эле коелу. Таш. Чыкса болот. Тете жерлер кичине көйгөйлүү болуп турат да. Чыгып алып кайра кантип түшөм, ошону ойлонуп атам да. Мындай бийиктик угол бурч аябай эле тике болуп кетет. Ошол жерге кыргыз элиме тилек берип коеюн. Баарыбыздын ушундай жашообузда, ишибизде, ден соолугубузда, окуубузда, өмүрүбүздө ушундай чокулар болуп турсун. Кыйындарыбыз аякта дагы ашсын. Булуттарга чейин кетсин, булуттар дагы ашсын. Ошол ар дайым жакшылык эле болуп турсун. Буюрса өлкөбүз алдыга жылат. Достор, ушу менен коштошомун. Ден соолугуңарды жакшы карагыла. Күнүгө кам көрүп
көрдөсө берели. Саламатта калгыла.